күрөшөрө чота самочувствием бир аз начар болот, билбейм негедир. Же туура эмес тамактанып алдымбы, же тамагы бир аз жакпай калдыбы, алысыраап күрөшүп аттым. Бүгүн деле эртең мененки схваткамда американец менен алысыраап күрөштүм. Обедтен келип бир аз жакшы болуп калыптыр. Самочувствие нормально эми. Ойлогомбу эме Египетте анда андай эле болушу бир болуп бүтпөйт депчи. Бросок болмок деп күткөм. Бросок чота болбой калды. Бир буга да Кудайга шүгүр. Главное ортодо калыбыз. Биздин голду көтөрдү кандай болгон күнү дагы. Кудайга шүгүр. Мына азыр сен тамак жөнүндө айттың, азыр мына боксерлордон да көрүп аттык, бияктан каза алып келип, чук алып келип жеп аттыр. Силерде кандай? Вес боюнча проблема барбы? Жок эде. Дайындап атканда чучук жеш опасный ак, себептен чучук күчтүүрөөк да өзүңүздөр билгендейчи. Ич алып коюшу мүмкүн. Же ачык болбой калышы мүмкүн, ошо. Жеңил эле тамак жегенге аракет кылып аттык. Балыктардын бир аз туура эмес же билбейм негизинен. Бир аз тамак аш жакпай калды. Ама көп азыр көргөндөр айтып атат, ушу биздин сборныйда команданын ичинде диетолог же психолог деген барбы? Диетолог, психолог сөзүнүн ачыгы жок. Ал диетолог, психолог балдар өзүбүз болуп калган эмес, тренерлер болуп калган. Ага да каражат керек. Башка мамлекеттерге бар. Эми алар только күрөштүрүп болот да. Биз диетандагы, психологический настройдагы баардыгыбыз намаз окугандан кийин психологический жактан бир аз көбү жакшыраакпыз да. Анткени баардык нерсе Аллага таянып, утузак да Аллага шүгүр. Значит, будан жакшысын кийинкисине берет деп өзүбүзчө